Быйылда Жалал Абад шаар үчүн инфраструктуралык ири курулуштардын жылы болот. Ошондуктан да шаардын быйылкы бюджети тезирээк каралып, иштер да тезирээк башталышы керек. Учурда шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясы 2019 жылга карата бюджетти карап, аны 10 күн аралыгында сессиянын кароосуна сунуштоо аракетин көрүп жатат. Азыр бюджеттик комиссиянын курамы аткаруу бийлиги сунуштаган бюджеттик долбоорлорду карап, ар бир мекеме ишканалар менен талдоого алууда. Анда суралып жаткан каражаттардын канчалык натыйжалуу пайдаланылышы, үнөмдөлүшү жана туура иштелиши көздө тутулат. Депутаттар мекемелерге бюджеттик каражаттарды рационалдуу жана натыйжалуу пайдаланууну эскертишүүдө. Белгилей кетсек, шаардык кеңештин бюджеттик комиссиясында жалпысынан 9 депутат бар. Алар өз ишин 22 январдан тарта баштаган. Ал эми 2019 жылы шаардын жергиликтүү бюджетинин көлөмү 386 миллион сом болуп, анын 40%нан кем эмеси курулуш иштерине жумшалмакчы. Бюджетти толуктоо жолдорун издеп таап, бюджетти чоңойто атабыз, кошо атабыз дагы. Быйыл негизи эле депутаттар басымды быйылкы жылкы аба ырайына карата, кыштын жеңил болгонуна карата аябай активдүү катышып карап атышат. Тезирээк бүтүрүп, жана ошону сессияга алып чыгып, сессия бекитилгенден кийин жергиликтүү бийликтин ишин тезирээк башталышына бир кандайдыр бир салым кылып атышат деп айтсам болот.